Адам ажыга барып келгенден кийин ажыга барганга чейинки абал жакшы өзгөргөн болсо, демек бул адам ажыды кабыл болуптур деген сөз. Анан келгенде деле баягыда жүргөн болсо анда акчасы күйүп кеттир деген сөз. Ажы турган турушу менен даават болуш керек, таза жүрүш керек, уруу кылбаш керек. Өзбектерде бир аңдап чыгыпты, Оштог өзбектерде. Бир даргыз эккен адам даргыз эгип анан мынтип жүрсө, ууру жүргөн "Ой ажеке" дептир да. "Ой ажеке, эмне үрдүп атасыз" десе анан тиги чочуп кетип, "Ажекеним каяктан билдиңиз?" Анан айтты, "Ошто ажы болгон ким калды өзү" дептир. Анын сыңарында азыр адам ажыларга барып атышат, ажы модадагы болуп кетти. Аякта баласы эшик буруп жүрөт. Башка кылат, атасы айлык ажыга барса, элдердин баары барса, сен дагы барып кел деп жөнөтүп коет. Атасы намаз окуган эми, атасы кече арак жүргөн, кайрыгы арак ичип алат мисалы үчүн. Же өз деле намаз окубайт. Ажылыкка адам даяр болуш керек, уят кылбаш керек. Кыргызстан деген жерден барганда тияк адамдар саждага жыгылса, биздикилер бияк-бияк карап отургандар бар. Өмүрүндө биринчи жолу саждага ажыга барып башын койгондор бар. Ченесиңер ушуга?